Кээ бир адамдарга жакшылык кылсаң, ошол жакшылык булардын жаман болуусуна ан сайын мындай бир өөлү болот да. Канчалык кичипейли болгон сайын ал текебирдене берет. Болбосо кичипейлик жакшы болуш керек. Сен жардам кылсаң, сен жардамды түшүнүш керек. Сен жакшылыгын билиш керек. Бирок жакшылыгын билбестен жанагыдай кыргызча от кайдасаң, башка жака качкан адам сыяктуу боло бергендер бар экен, урматтуу бир тууганым. Андан мына ошол булар мунафыктар. Булардын жүрөгү ушундай. Буларга деген мамлекет, бийлик, дин адамдары, башкалар жакшылык кылган сайын булар жок, кайрадан өздөрүнүн кожоюндоруна качып, биздин өлкөбүзгө суч салгысы келип, башкалар кылгысы келип, ушундайлар бар. Эркиндик берген сайын, ан сайын болсо болсун деп жакшылык түшүнбөстөн артка кеткендер бар. Кээ бир адамдар өлкөбүздүн эгемендүү экендигин каалабастан туруп, Орусияга кошулуп кетсек, башка жака кошулуп кетсек деп тилеген адамдар да чыгып калат экен да. Демек кээ бир адамдарга жакшылык жарашпайт экен, урматтуу бир тууган. Ошондуктан Кудай Таалам сактасын. Эгер адамдын жүрөгүндө күчсүзлүк бар, оору болгон болсо, аларга жакшылык жарашпай турган адамдардын жүрөктөрү кесел, алардын жүрөктөрү эмне оору деген сөз, урматтуу бир туугандар, келип чыгат экен.